Сиздер «Мен жана дүйнө» аттуу программаны угуп жатасыздар. Ассалому алейкум. Кудай сиздерди колдосун, кымбаттуу достор. Микрофондо программанын алып баруучулары Азамат Алиев жана Гүлайым Жаманкулова. Сиздер менен жолугушууну биз дайыма толкундааны менен күтөбүз. Мүмкүн кимдир бирөө биздин толкунга биринчи жолу кошулуп жаткандыр. Андай болсо, сизге салам айтабыз. Жана сиздей достуу болгонубузга биз кубанычтуубуз. Анда эмесе, бүгүнкү биздин берүүбүз эмне жөнүндө болмокчу? биз «Менин үй бүлөм» аттуу радио рубрикабызды улантабыз. Биз өспүрүмдөрдүн өтмө курагы жөнүндө көп айтабыз. Көрсө адистердин айтуусуна караганда өтмө курак ата энелерде да болот экен. Мына ушулар жөнүндөгү аңгеме берүүбүздүн биринчи бөлүгүндө болмокчу. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз сиздерди рухий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Ыйык Инжил китебинде Ыйсанын момундай сөздөрү бар. Келгиле, менин атам алкагандар. Дүйнө жаратылгандан бери силерге даярдалган падышалык мураска ээ болгула. Муну уккан же окуган адам дароо эле суроо берет. Мен кантип ушул Кудайдын падышалыгына ээ боло алам? Буга бара турган жол кандай? Бул суроого Ыйса өзү мынтип жооп берет. Мен жол, чындык жана өмүр экенмин. Мен аркылуу болбосо Кудай атама эч ким келе албайт. Кымбаттуу армандар, ушул сыйкырдуу сөздөрдүн маанисин ачыш үчүн ар жума сайын бейшемби күнү кечки 8:30 биздин ой толгообузду сиздерге сунуш кылмакчыбыз. Чындыкты издеген ар бир адам бул берүүлөргө кош көңүл болбойт го деген ниеттебиз. Кечиңиздер куунак болсун. Анда эмесе «Менин үй бүлөм» радио рубрикасы. Балдардын өтмө курагы. Көрсө, ата-энелердин да өтмө курагы болот экен. Балдардын кыйын татал курагы бул көбүнчө ата-эненин кыйын татал курагы деген маегибизди уланталы. Адам 40-тан ашып калганда артында жашоонун толук, бай бөлүгү калат. Бул жаш кездеги аркы берки изденүүлөр, сүйүү, кесип тандоо, достор, жаңы курулган үй бүлөнүн таттуу биринчи айлары. Эми жашоо бир калыпка келип, күндөр бири-бирине окшош болуп калгансыйт. Күчтүү сезимдер, көңүлдүү окуялар азайып, аң сезимдин, жаңы дененин чарчоосу пайда болот. Кээ бир адамдарга жашоонун келечеги жоголгонсуйт. Аларда турмуштан жакшы эч нерсе күтүүгө болбой калды деген жагымсыз ойлор пайда боло баштайт. Мына ушул учурда турмуштун бурулуш, орусча айтканда кризис мезгили башталып, кээ бир ата-энеге жашоонун жалгыз кызыгы бала гана болуп калат. Алар балага чөгүп бараткан адам жыгачка жармашкандай жабышышат. Албетте, бала ата-энеси жөнүндө кам көрүүсү керек. Бирок бала ата-эненин жашоосунун бош жерлерин толтуруу үчүн жаралган эмес да. Баланын да өз жолу бар. Ал сүйүүгө, достошууга, ата-эненин гана үйүндө эмес,
Андан тышкары жерлерде да сүйүүгө, достошууга, турмуштун негиздерин издөөгө укугу бар. Кээде ата энелерге өзүлөрүнүн уулу же кызы алардын алыстай баштаганын, аларды жалгыз калтыргандыгын сезүү абдан кыйын болот. Балдарды кетирбеш үчүн алар өздөрүнө көңүл бурууну талап кылышат же текшерүүнү күчөтүп, өспүрүмдүн жашоосуна катуу кийлигише башташат. Бала буга терс мамиле менен жооп берет. Үйдө жүргөндө ал ата энеси менен сүйлөшпөөгө аракет кылат. Анткени ар кандай арызданууларды, кемсинтүүлөрдү уккусу келбейт. Балдардын ого бетер алыстай баштаганын сезген ата энелер өзүлөрүн ого бетер бактысыз сезишип, кыжырланышып, өзүлөрүн убагында токтото албай калышат. Бул силердин оор татаал курагыңар. Аны намыстанып жашап өткүлө. Өзүңөрдүн түйшүктөрүңөрдү балдарга жүктөбөгүлө. Ага өзүнүкү деле жетишет. Ал силерге жардам бере албайт. Ата энеге дагы бир түйшүк болгон бул өспүрүмдөрдүн сүйүүсүнүн башталышы. Алардын жыныстык сезиминин кызыгуусунун башталышы. Мисалы, кызы бирөөнү сүйүп калды дейли. Ата энеси болсо бир нерсе болуп кетпесе экен деп коркушуп, аны кайтара башташат. Андан шекшишип, кээде урушуп, сабагынга да барышат. Шекшүү бул ишенбестиктин белгиси. Дагы бир кеңири таралган мисал бул кызгануу. Менден башка эч кимди жакшы көрбө. Кызын же уулун өзүнүн жанына алып калуу аракети. Анын ички дүйнөсүндө негизги орунду ээлөө максаты бул көбүнчө баланын жакшы жүрүш турушуна, жакшы окуусуна болгон камкордуктай болуп көрүнөт. Кээде ата эненин тынчсыздануусу өздөрүнүн тажрыйбасы менен салыштырылат. Мен силердей чакта эч качан сүйүүнү билген эмесмин. 2 мектепте окуп ата энеме жардам берчүмүн. Эркек балдарды карачу да эмесмин. Бирок анын бул мактанычы түпкү сезиминде өзүнүн сапаты кем аял экенин жашыргансыйт. Кеп анын жигиттерди карабагандыгында эмес, жигиттердин ага көңүл бурбагандыгында. Эгерде ушул эне бир аз ойлонсо, бул көрө албастык экендигин байкайт эле. Ар кандай шектенүүлөр, уруштар кызды эрте күйөөгө тийүүгө жана үйдөн качууга түрткү болушу мүмкүн. Дагы бир ата энелер бар. Алар баласынын же кызынын сүйүүсүнө кайдыгер мамиле кылышат. Чыныгы сезимге али эрте деп ойлошуп алар: сүйө бер, бирок окууну таштаба. Же дагы сенин бети жара жигитиң телефон чалды дешет. Өспүрүмдүн сезимине мындай мамиле кылуу абдан коркунучтуу. Мындай кезде алар абдан тарынчак болушат. Алардын сүйгөн адамын кемсинтүү алардын өзүн кемсинтүүгө барабар. Мына ошондо окуу да ташталат, үйдөн кетишет, веналар кесилет. Ооба, өспүрүм чакта сүйүүлөр боло берет, бирок бул сүйүү кийинки түбөлүк сүйүүгө тажрыйба алып келет. Адам сүйгөндү бүткүл жашоо бою үйрөнөт. Биринчи сүйүүлөр эне атага, эже сиңдиге, кошуна кызга же балага арналат. Буга дагы түшүнүк менен караш керек. Бул куракта кыздын аял катары, баланын эркек катары калыптануусу болот. Кымбаттуу ата энелер, өзүңөрдүн балдарыңардын сезимдерине түшүнүктүү менен мамиле жасагыла. Булар келечектеги аял күйөө, ата эне. Силер эмнени сепсеңер, алар ошону чогултушат. Ата энелер үчүн да, балдар үчүн да ушул кыйын мезгилди жашап өткөнгө Кудай силерге жардам берсин. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70.
Жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Ыйык сөзүндө Кудай минтип айтат: мага ишенгиле жана мени кабыл алгыла, ошондо силерге жаңы жүрөк берем жана жаңы рух берем. Так ушундай ишенимге биз кантип жете алабыз? Ыйык рух абийирди ойготкондо силер күнөөнүн зыянын жана бүлүндүргүч күчүн көрө баштайсыңар. Өз айыбыңарды сезесиңер. Күнөөнүн кандай азап алып келерин көрүп, силер ага жийиркеништүү карайсыңар. Күнөө силерди Кудайдан ажыратып, өзүнө багындырганын мойнуңарга аласыңар. Аны менен канчалык көбүрөөк күрөшкөн сайын өзүңөрдүн алсыздыгыңарды, ички сезимиңердин бузулгандыгын жана ыпластыгын ошончолук ачыгыраак көрөсүңөр. Күнөө менен өзүн өзү сүйүүчүлүк жүрөктө бекем орногондугун түшүнөсүңөр. Кечиримдүүлүктү, тазалыкты, эркиндикти эңсейсиңер. Кантип силер Кудай менен макулдукка келип, ага окшошо аласыңар. Ички тынчтык, Кудайдын кечирими жана жүрөктөгү сүйүү мына силерге эң керектүү нерсе ушулар. Акча да, байлык да, билим да, интеллект да силердин жүрөгүңөргө тынчтык бере албайт. Ага өз күчү менен ээ болууга аракет кылуунун мааниси жок. Кудай бул тынчтыкты силерге алтын, күмүш, акы сурабай эле бекер сунуш кылат. Ал силерге сыйга берилген, колду сунуп алуу гана керек. Кудай мындай деп айтат: эгерде силердин күнөөңөр кара кочкул болсо, аппак кардай агартам. Эгерде манаттай кызыл болсо, ак толкундай агартам. Жана силерге жаңы жүрөк берем жана жаңы рух берем. Силер күнөөңөрдү моюнга алып, экинчи жасабоону, өзүңөрдү Кудайга тапшырууну чечтиңер. Эми ага баргыла жана силерди күнөөдөн арылтып, жаңы жүрөк берүүсүн сурангыла. Жана мунун орундаларына ишенгиле, анткени Кудай өзү убада берген. Ыйса өзү жерде жашап бизди ушуга үйрөткөн. Биз Кудайдын убада кылган сыйын алаарыбызга ишенишибиз керек жана өзү да бизге таандык болот. Адамдар Ыйсанын күчүнө чындап ишенишкенде, аларды оордан айыктырган. Куткаруучу көрүнбөгөн күнөөнү кечире ала тургандыгына баардык ишениш үчүн адамдарга көрүнө жардам кылган. Алсыз адамды айыктырып жатканда Ыйса ачык айткан: жердеги күнөөлөрдү кечиришке менин бийлигим бар экендигин билгиле. Ошон үчүн тургун, төшөгүңдү көтөрүп алып үйүңө баргын. Жакшы кабар жарчысы Иоанн Ыйсанын кереметтери жөнүндө айтып, бул ойду ырастайт. Бул болсо Ыйса Кудайдын рухий уулу, куткаруучу экенине ишенип, анын ысымынын урматында өмүргө ээ болушун деп жазылды. Ыйса ооруларды кантип айыктыруу жөнүндөгү ыйык жазуунун жөнөкөй баяндоосунан ага ишенүү менен биз дагы күнөөбүздөн арыла тургандыгыбызды билебиз. Вифездеги шал оору менен ооруган адамды айыктыруу жөнүндөгү аңгемеге кайрылалы. Азап тарткан бечара таптакыр алсыз болчу. Ал 38 жыл баскан эмес, бирок Ыйса ага буйрук кылды: тургун, төшөгүңдү алып баскын. Оорул адам: Теңирим, эгер сен мени айыктырсаң, мен сенин буйругуңду аткарам десе болмок. Бирок ал куткаруучунун сөзүнө ишенди да дароо турууга аракет кылды. Басууга даяр экенин билгизди жана басып кетти. Ал Ыйсанын айтканын кылды жана ага Кудай өзү күч берди, оорулу айыкты. Силердин күнөөңөр силерди так ушундай абалга алып келди. Силер өзүңөрдүн мурунку күнөөңөрдөн арыла албайсыңар. Жүрөгүңөрдү өзгөртө албайсыңар жана ыйык боло албайсыңар. Бирок Кудай мунун баарын силер үчүн Ыйса аркылуу жасоого убада кылат. Анын убадасына ишенгиле.
Күнөөңөрдү моюнга алгыла жана өзүңөрдү Кудайга тапшыргыла. Ага кызмат кылууну чечкиле. Силер ушуну жасаар менен Кудай өз убадасын аткарат. Жогоруда айтылгандай, оорлуу Ыйсанын кудуретине ишенип басып кеткендей, силер дагы дартыңардан айыгасыңар. Ишенген адам үчүн мүмкүн болбогон нерсе жок. Айыкканыңарды сезгенче күтпөгүлө. Бирок мындай деп айткыла. Мен буга сакайып кеткендигимден ишенген жокмун. Муну Кудай убада кылгандыктан ишендим. Ыйса мынтип айтат. Сыйынганда эмне сурасаңар, ошону ала турганыңарга ишенгиле. Ошондо гана Кудай каалаганыңарды берет. Бул убаданын бир шарты бар. Биз Кудайга жаккан нерсени гана сурашыбыз керек. Бирок Кудай бизди күнөөдөн арылтып, өз баласы кылып, ыйык жашоо үчүн күч бергиси келип жатат. Ошондуктан биз бул батаны сурасак болот. Аны алаарыбызга ишенип жана алгандарыбыз үчүн Кудайга алкыш айтышыбыз керек. Ыйсага келип күнөөдөн тазаланып, Кудайдын мыйзамынын алдында бет кат болбой туруу кандай жакшы. Ошентип, азыр Ыйса куткаруучу менен денең эмес, рухуң бирге болуп жашагандарга эч кандай айып жок. Мына ошондуктан силер өзүңөрдүкү эмессиңер жана өтө кымбат баага сатылып алынгансыңар. Көр тирликтен алтын, күмүш төлөп кутулбай, Ыйсанын куну жок каны менен, кылдай күнөөсү жок Ыйсанын сары улак болуп садага чабылган менен куткарылгансыңар. Силер жөн гана Кудайга ишенишиңер керек. Ошондо ыйык рух силерге жаңы жашоо берет. Эми силер Кудайдын бүлөсүнө мүчө болдуңар. Ал силерди өз уулундай сүйөт. Силер өзүңөрдү Ыйсага бергенден кийин артка кетпегиле. Андан ажырабагыла. Күн сайын мен Ыйсага таандыкмын, мен өзүмдү ага бердим деп кайталап тургула. Ал силерге ыйык рухту берүүсүн жана өзүнүн жакшылыктары менен силерди сактоосун сурагыла. Силер Кудайга берилип, ишенүү менен анын балдары болуп калдыңар. Эми Кудай менен жашагыла. Апостол Павел мындай дейт. Теңир Ыйса куткаруучуну кабыл алдыңарбы? Такай Ыйса менен жашагыла. Кээ бирөөлөр Кудайдын батасын алууга бел байлоодон мурун белгилүү бир сыноолордон өтүп өзүнүн оңолгондугуна Теңирди ишендирүү керек деп ойлошот. Бирок алар азыр эле Кудайдын батасын алууга укугу бар. Эгерде адамдар аларга кубат берген Ыйсанын рухуна жана жакшылыгына таянбаса, жамандыкка туруштук бере алышпайт. Биз азыр кандай болсок, Ыйса өзүнө так ошондой келүүбүздү, баардык кем карчыбыз менен келүүбүздү каалайт. Ал бизди өзүнө ишенүүбүздү каалайт. Биз Ыйсага баардык кем карчыбыз, аксыздыгыбыз менен келип, бутуна жыгылып өкүнсөк болот. Өзүнүн улуу кайрымдуулугу менен ал бизди өз сүйүүсүнө бөлөп, биздин жаратыбызды айыктырып, ар кандай жамандыктан тазартат. Дал ушул жерден көпчүлүгүнүн жолу болбойт. Ыйса алардын өзүн кечирип жатканына ишенишпейт. Алар Кудайдын сөзүнө ишенишпейт. Бул өкүнүчтүү. Кудайдын шарттарын аткаргандын баарысы Кудай өзү кайрымдуулук кечирерин өз башынан өткөрүү артыкчылыгына ээ болушат. Кудай алардын баардык күнөөлөрүн кечирет. Кудайдын убадасы силерге эмес деген ойдон алыс болгула. Кечирим сураган ар бир пендени Кудай кечирет. Ыйса өз жакшылыгын жана күчүн ага ишенген көкүрөк алып барсын үчүн периштелерди жиберет. Адам кандай күнөөкөр болбосун, бардык күнөөкөрлөр үчүн өлгөн Ыйса дагы күчкө, тазалыкка, такыбалыкка ээ боло алат. Ыйса ар бир тоболган адамдын күнөөдөн булганган ыплас кийимин чечүүгө жана момундуктун ак кийимин жабууга даяр. Ал күнөөкөргө өлүмдүн ордуна өмүрдү сунуш кылат. Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында QR кодун сканерлеңиз. Маалымат үчүн телефондор +996 705 28 48 07. Кайталаймын.
+996 705 28 48 07. Алла Таалам бул жолдо сиздерге батасын берсин. Бүт аламдын жаратканы өзүң болуп, тирүүлүгүң ар бир жанга билдиресиң. Асмандан жердегиге кубат берип, өзүң табышмактуу бекинесиң. О теңир бул аламдын падышасы, о теңир бул аламдын чөгүлүп мен алдыңда тазим кылам. О теңир өмүрүмдүн берекеси, кечир мени күнөөлөрдөн арынайын. Ыйса теңир бир өзүңө табынайын. Сүйүнүчтөн өкүнүчтөн көзүмдөн жаш куюлат куткаруучум багынайын. О теңир бул аламдын падышасы, о теңир бул аламдын боорукери. Чөгүлүп мен алдыңда тазим кылам. О теңир өмүрүмдүн берекеси. Өзүң бол мендеги чын ишенимим, түбөлүк жүрөгүмдү таша менин. Жараткан көргөзеби чындык жолун, сен ээрчип салган элсиң сүйгөн элим. О теңир бул аламдын падышасы, о теңир бул аламдын боорукери. Чөгүлүп мен алдыңда тазим кылам. О теңир өмүрүмдүн берекеси, о теңир бул аламдын падышасы, о теңир бул аламдын боорукери. Чөгүлүп мен алдыңда тазим кылам. О теңир өмүрүмдүн берекеси, о теңир өмүрүмдүн берекеси. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.